Ассаламу алейкум, кадырман көрөрман жана угарман. Марба телеканалынан жана Насихат радиосунун улуп жаткан угарман. Назарыңыздарда куттуу орозо 2024 долбоору. Аны алып барган мен Гүлназ Эркинбек кызы. Кадырман көрөрман, мына ушинтип Рамазандын 4-күнүн кармап турган мезгилибиз. Буйруса ооз ачарга саналуу гана мүнөттөр калды десек болот. Биз ушул саналуу мүнөттөрдүн арасында пайдалуу бир сабак болсун деген максатта Рамазан Куран айы деген темада чыгарылышты олтурабыз. Анда эмесе бизде конокто теолог устаза Махаббат Таирова болмокчу. Ассаламу алейкум, кош келдиңиз. Алейкум салам, рахматуллахи баракатух. Рамазан ариф болсун, карман орозуңуз кабыл болсун. Рахмат жоң, чакырууңуздарга дагы, сиздердин дагы кылган ибадаттарыңыздарды Аллах таалам кабыл этсин. Устаза, ушул Рамазан айы, Куран айы деп калдык. Дегеле Рамазан ушул башка айлардын султаны деп да атап келебиз. Эмне себептен бул Рамазан айы башка айлардан өзгөчөлөнүп турат? Рамазан айы дегеле бул кандай ай? Ушул тууралуу айтып өтсөңүз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля саййидина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Меримдүү жана ырайымдуу Аллах таалаңыз менен баштаймын. Биринчиден бардык бүткүл кыргыз элибиздин тутуп жаткан орозолорун, ибадаттарын баарын Аллах таалам ката кемчиликсиз кабыл этсин деп дуа кылабыз. Албетте бул Рамазан айы, бул кечиримдүүлүктүн айы. Аллах таалам биздин ибадаттарыбызды кабыл этүүчү ай. Бул ай Куран түшүрүлгөн ай. Бул айда Аллах тааламын ушундай бир канча пенде канча ибадат кылса дагы, эмне ибадат кылса дагы, садака береби, Куран окуйбу, же болбосо кандай ибадатта намаздарын көбөйтүп окуйбу, баардыгын Аллах таалам эселеп соопторун берет да. Бул ай айрыкча Куран айы деп келген дагы бирден бир себеби Бакара сүрөсүндө Аллах таала айтат: "Шахру Рамадан аллази унзила фихил Куран" дейт да. Бул айда Куран түшүрүлдү дагы, жөн эле түшүрүлүп калбай, худаллиннас дейт да. Аллах таала хидаятка чакыруу үчүн, жакшы жака буруу үчүн, биз өзүбүздү оңдоо үчүн бул айда Куран түшүрүлгөн ай. Ошол себептен дагы Рамазан айы бул Курандын айы. Куран көп окулуучу айлардын бири. Жана ошондой эле мисал үчүн башка айлардан, мисал үчүн ушул 12 айдын эң султаны болгон, же болбосо эң сооптуу болгон айлардын бири албетте бул Рамазан айы. Рамазан айында бейиш эшиктери ачылып, ушул айдагы бүт амалдарды Аллах таалам эсеп кысапсыз көп соопторду берип кабыл эткен айлардын бири. Эң сонун. Устаза, ошондо айык Рамазан айында Куран дерлик толук түшүп бүткөн ай деп айтып атасыз го? Ошондо бул негизи эле бул ошол Рамазанга чейин эле Куран түшүп баштаганбы, же бул Рамазанда түшкөнбү негизи? Рамазан айында түшүрүлгөн, жана ошондой эле Рамазан айынын ичинде түшүрүлгөн деп айтабыз. Кадыр сүрөсүндө инна анзалнаху фи лейлатил кадр дейт да, кадыр түн күнү түшүрүлдү депчи. Демек, Куран Рамазан айында түшүрүлдү дагы. Эмне үчүн ушул Рамазан айында түшүрүлгөн сырлары эмне себептен дей турганбызбы, жогоруда айтып кеткендей эле, бул адамдарды хидаятка чакыруу үчүн. Жана ошондой эле бул айдагы, мисал үчүн, бул Рамазан айында тутулган орозо дагы, буга кошумча дагы Куран дагы пендеге акыретте шафаатчы болуп келет да. Демек, бул айдагы дагы Куранга көңүл бура турган бирден бир себеби орозо дагы, Куран дагы шафаатчы болуп келип атат да. Мындайча айтканда, коргоочу болуп бизде акыретте биздин эгер амалдарыбыз же болбосо жакшы кылган амалдарыбыз жетпей калса, соопторубуз же болбосо бейишке кирүүгө бир кандайдыр бир кемчиликтерибиз бар болуп пендебизде эми ката кемчилик кетиребиз. Албетте Аллах таалам ушул орозонун урматынан туткан орозо чын ихласы менен туткан болсо, ибадаттарын толук аткарган болсо, жана ошондой эле ага кошумча Куран окуган болсо дагы, Аллах таалам эмне бейишке киргизүүгө пендени жакшы бир мүмкүнчүлүктөрү дагы түзүлөт да. Ошол себептен дагы биз Куран түшүрүлгөн ай, бул айда көбүрөөк Куранга көңүл бурайлы. Бирок бул менен эжеке бир гана Рамазан айында эле Куран окуп, башка айларда Рамазан айында болду, мен планды толтурдум, башка айларда ушу Рамазан айында кылган соопторум жетет бүт өмүрүмө деп ойлобош керек. Албетте бул мисалы үчүн кадыр түндүн аябай 1000 айга тете деп келип атат. Башка ушул Рамазан күндөрүндөгү кылынган ибадаттардын
аялдардын да сооптору көп. Бирок бул менен Рамазан айында эле Куран окуймун, бирок башка айда окубайм деген ката ойлорго барбашыбыз керек. Башка айларда дагы бул айда биз өзүбүздү туура жака баштадыкпы, оңдодукпу, андан мындан кийинки айларга дагы өзүбүздү мыкты деңгээлде алып жүрүүгө аракет кылышыбыз керек. Куран менен албетте. Эң сонун. Устаза, ошондо Куран, мисалы, пайгамбарыбыз болсо тирүү Куран болгондо, айтып өткөндөчү. Анан пайгамбарыбыз ушул пайгамбарыбызга алгачкы жолу кайсы аяттар түшкөн? Дегел эң акыркы аят дагы түшкөн, эң акыркы аятта кайсы аят болгон? Ал аят эң акыркы экенин пайгамбарыбыз кайсы жактан билген, кантип билген? Эң эле биринчи бул түшкөн аяттардын бири бул Иqra, Алак сүрөсүнүн 5 аяты түшүп атат. Иqra деп, оку деп. Демек, бул менен бизге дагы эмнеге басым жасап атат Аллах Таала? Окуу менен Аллах Таала бизди илим алуу менен даражабызды көтөрүү үчүн. Куранды үйрөнүү дегенде, Куранды окуу, Куранга басым жасоо дегенде илим алуу. Биздин төрөлгөнүбүзгө чейин өлүп андан кийинки жашообуздун бүт бардыгы Куранда камтылып атат. Демек, инсан кандай жашаш керек, өзүн кандай алып жүрүш керек, туугандар арасында, коомдун арасында, же болбосо дегиле ибадаттарында кандай болуш керек, бүт бардыгын Аллах Таала Курани Каримде камтып кетти да. Демек, биринчи эле кезекте бул жерде түшкөн аят Иqra деп, оку деп түшүп атат дагы, башка этиш менен түшкөн жок да, буйрук этиш менен оку деп түшүп атат. Демек, бул нерсе бизге, момун мусулмандарга дагы эмнеге мындай чакырат? Бизди дагы илим алуубузга чакырат. Илим алган сайын Аллах Таала анын даражасын көтөрөт. Илим алган сайын, мисалы үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, Аллах Тааланын сүйгөн пенделери булар Куран окуган пенделер, ахлулла ахлул хос дейт да. Эмне? Бул Куран окугандар, Куранды дайыма окуп эле койбой эмес, амал кылып уккандар, бул Аллах Тааланын сүйгөн пенделери дейт да. Анан алар үчүн дагы бейиште өзүнчө бир орун бар дейт да. Бейиште биринчи өзүнчө орун бар дейт. Демек, ошол орунда мындай өзгөчөнөн биз коомдо деле, мисалы үчүн балдарыбыздын арасында болобу, же болбосо дегиле биздин жашообузда деле, мисалы үчүн бирөөгө окшошпой, өзгөчө болушту каалайбыз го. Демек, мен өзгөчө болушту, бейиште өзгөчө болушту каалаймын дей турган болсок, анда Куранга басым жасаш керек. Кимде ким көп Куран окуп, көп Куран аяттарын жаттай турган болсо, канча аят болсо, 6236 аят дедикпи? Демек, ошончо аятка эмне Аллах Тааланын даражасын көтөрөт. Иqra вартака дейт да. Оку, көтөрүл дейт да. Демек, Аллах Таала эмне Куран аяттарын окуу менен анын бейиштеги даражасын дагы көтөрүп коет да. Ошол себептен дагы бул айда жөн гана мен окуп койдум же угуп койдум эмес, түшүнүүгө дагы басым жасашыбыз керек. Куран аяттарын түшүнүүгө дагы басым жасашыбыз керек. Анан бул аяттын бул биринчи эле түшкөн багы этиште, буйрук этиште оку деп түшкөн дагы бир себеби биз мусулмандардын илимге жана ошондой илим алууга, кандай жаатта болсо дагы, диний болобу, кандай жаатта болсо дагы бизди Аллах Таала биздин сабаттуу болуубузга мындай үндөп кеткен да. Мындай сабатсыз эмес, сабаттуу болуубузга, илимдүү болуубузга, жөн гана илимдүү эле болуп калып эмес, мен илим алдым, ушундай илимдүү эмес, ага амал кылууга дагы бизге үндөп кеткен. Бизди үндөп кеткен. Устаза, биздин көрүүчүлөрдөн суроо келиптир. Ассаламу алейкум. Менин кызым 16да, 5 маал намаз окуйт. Тишине брекет кийген, дара өтөбү брекеттен дейт. Ооба. Мындай суроолорго, фикхи маселелерде, суроолордо бизде өзүчө фатва бөлүмү башкалар бар. Бирок мындай айта турган болсок, ооба, албетте. Устаза, ушул азыр Рамазан бул Куран айы деп айтып өтпөдүкпү? Ошол Рамазанда, мисалы, Куранды бир хатым кылууга ар бир момун мусулман аракет кылат да, бир хатым кылайын Куранды депчи. Ошондо, мисалы, хатым деген бул эмне? Канткенде бир хатым болот. Ушул тууралуу кенен токтолуп айтып өтсөңүз. Ооба, хатым деген бир нерсени толугу менен бүтүрүү. Толугу менен башынан аягына чейин бүтүрүү. Биздин учурда Куранды толугу менен хатым кылып, толугу менен окуп бүтүү бул 114 сүрөнү башынан, Фатиха сүрөсүнөн баштап Нас сүрөсүнө чейин толугу менен окууну биз эмне хатым деп айтабыз. Албетте, кээ бирлери болсо, Куранды жаттагандар болсо, Куранды карабай хатым кылып окушат, кээ бирлери болсо Куранды карап, же болбосо кээ бирлери болсо кимде ким окуп аткан болсо, анын артынан угуп хатым кылышат да. Албетте, элестетиңиз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат, ар бир окулган тамгасына 10 сооп берилет деп атат. Бул жөнөкөй, бул 10 сооп дегенде ошол цифрага байлабашыбыз керек. Албетте, себеби Аллах Таала андан дагы көп соопту берет да, андан дагы көп соопту берет, айрыкча Рамазан айында. Анан бул жерде сиз толугу менен
окуунун ар бир тамгасына сооп алып атасыз. Айрыкча ушундай берекелүү айда. Бирок дагы айта кетчү нерсе, кээ бирлерде ушундай бир мындай сыймыктануу дейинби же текеберчилик дейинби, кандай десем болот, мындай мен 20 хатым кылдым, мен 15 хатым кылдым дейт дагы, бирок өзү мисалы үчүн ибадаттарына бекем боло албайт. Рамазан айында эле ушул окумуш болот да, башка айларда бир аз таштап койгондугу өкүндүрөт. Бизде Куран хатым кылгандан кийин, толугу менен окугандан кийин бизде Куран аяттары, бизде ушул Куран хатым бизди жакшы жакка сөзсүз түрдө өзгөртүш керек да. Бул жөн гана окуп коюу менен эле чектелип калбой эмес, адеп аклагыбыз, кулк мүнөзүбүз, жүрүм турумубузду дагы оңдой тургандай болуш керек да. Ошондо анан кийин эгер мисалы үчүн мен Куранды толугу менен хатым кылып бүткөндөн кийин дагы менин баягы терс жаман адаттарым калып, жакшы адаттарга басым жасай турган болсом, кулк мүнөз, адеп аклагым, жүрүм турум оңдой турган болсом, анда соопту алган болобуз да. Анан бирок Куран хатымды окуп деле, бирок бирөөнүн акысына кирип, бирөөнүн бир зулумдук кылып, же бирөөгө бир жаман мамиле кылып, ушундай кыла турган болсок, анда биздин окуган аяттарыбыздын мындай соопторун текке кетирген болобуз да. Эми Куран хатым деп азыр көпчүлүк ушул айда аябай мындай аракет кылып, тытынып жүргөн мезгили, бул албетте сүйүндүрөт, өтө сонун. Себеби Куранды үйрөнүү, себеби Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атпайбы, "Хайрукум ман таалламал Кур'ан ва алламаху" деп атпайбы, силердин эң жакшыңар Куран үйрөнгөн жана үйрөткөндөр деп атат да. Демек бул Куранды биз жөн эле тек гана үйрөнүп эле калып токтоп калбай эмес, башкаларга да жеткизүүнү мындай аракет кылышыбыз керек, албетте. Бирок Куран хатымды окудум деп туруп эле баягы төш кагып эле мен ушунча хатым кылдым деп реклама кылып же мындай мактануу эмес, тескерисинче ошол Куран хатым менен биз өзүбүздү оңдогонго аракет кылышыбыз керек. Биринчи кезекте. Сизде дагы суроо, ушул хатымды мисалы бир адам өзү эле кылган жакшыбы, же мисалы атайын өзүнчө топ жамааттар менен кылган жакшыбы? Кайсынысы жакшыраак? Албетте жамаатта береке бар. Албетте жамаатта береке бар. Бизде дагы азыр жамаат өзүбүздүн кыздар менен окуп аткан учурубуз, мен окуйм, эжелер угушат да. Кээ бир эжекелер бар, окуй алышпаган эжекелер бар. Алар укканы үчүн сооп алышат. Кээ бир эжекелер бар, мисалы үчүн окушту билет, бирок тажвид эрежесине ката кетирип калбаймбы деп кооптонуп, коркуп тургандыгына байланыштуу. Эмне бир устаз аны кармап, ошол устаз окуган болсо, анын артынан мугалим окуган болсо, анын артынан эмне кайталап окушат да. Албетте жамаатта береке бар, жамаат менен барып угуп, ал менен чогуу окуган албетте жакшы. Бирок ошол эле учурда мисалы үчүн мындай үй бүлөсүнө таасир тийбеш керек. Мисалы үчүн мен Куран хатымга барат элем деп туруп, бала чакасын таштап же кароосуз калтырып койбош керек. Бүт бардыгы орду менен кыла турган болсо, анда өтө сооптуу. Баягы жамаат менен кылган хатым, биргеликте кылган. Анан бирок жамаат менен барам деп анан үй бүлөсүн калтырып, бала чакасын кароосуз калтырып койгон бул туура эмес. Себеби бизге аялдарга эң эле биринчи үй бүлөбүз биринчи кезекте туруш керек, бала чакабыз, андан кийинки жумуштарга кетсек болот. Эми хатымды жамаат менен окуйм дей турган болсо, азыр онлайн форматта деле каалаган мугалимине, каалаган бир окуу борборуна байланып, ошол менен окуса дагы көп сооптуу болот. Себеби кээ бирки учурда болсо баягы мен хатым кылышым керек деп бүт бардык жумушун таштап бир алыс жака барат, анан үйдө ошол Куран хатымга кеткендиги үчүн баягы залакка жеп калбаш керек да, үй бүлө мүчөлөрү же башкалары. Себеби бизде аялдарда эң эле биринчи үй бүлөбүз биринчи орунда болгону эң дурус, абзел, сооптуураак. Эң сонун. Кадырман көрөрман, эгер сизде кандайдыр бир кызыктырган ушул Куран тууралуу суроо боло турган болсо, экрандагы номерлерге жазсаңыз болот. Бизде теолог устаза Махаббат Таирова сурооңузду берсеңиз болот. Устаза, азыр бизде көрүүчүлөрдөн суроо бар экен. Ассаламу алейкум, устаза, орозо кармап жатам, бирок намаз эч баштай албай жатам. Кантсем болот деген суроо берген экен. Мындайда азыр мисалы үчүн көпчүлүгү орозо кармашат, же болбосо жолугу бар, бирок орозо мен намаз окуй албай атам деген бул жөн гана баягы шылтоо деп билебиз. Кимде ким мисалы үчүн намаз окуй албай аткан болсо, намазын баштай албай аткан болсо, анда ачка калсын. Мен ошол нерсени көп айтамын, окуучуларга да күлүп коюшат. Анда тамак жеп эле койгула, 4 мал тамак жеп эле койгула. 5 мал намаз окуй албай аткан болсоңор, 5 мүнөт, 10 мүнөт убакыт бөлө албай аткан болсоң, анда тамак жеп эле коелу дегендейчи. Ар бир нерсенин өзүнүн убактысы менен болгон жакшы. Сиз эгер орозо тутуп аткан болсоңуз, бул сиз анда жакшы жолдосуз. Себеби орозону көпчүлүк тута албайт да. Орозону тутуп аткан болсоңуз, сиз нафсыңызды жеңип атасыз. Демек сиз дуа кылыңыз. Мен намазга келейин деп. Анан туруп эле
дар аталып эле жай намазга келсеңиз калганы өзү баардык ордуна келет да. Себеби канчалаган адамдар бар, орозо тутуп атат, ден соолугу жайында бүт баардык шарттары туура келет, бирок орозо тутпагандар бар да. Бул эже баягы нафсын, оозун тыйып, башка нерсени тыйып, эмне орозо тутат, демек намазга дагы келет. Намазга бир аз аракет кыла турган болсо, сөзсүз түрдө намазга дагы келет. Себеби намазга сөзсүз түрдө келишибиз керек. Биздин эң эле биринчилерден болуп сурала турган акыретте бул намазга көңүл бурушубуз керек. Анан айрыкча азыр Рамазан айында таравих намаздарына, башка нафил намаздарга дагы, тахажжуд намаздарына дагы көңүл бура турган болсок, мындай окуй турган болсок, 30 күн бою ошол нерсе менен кармана турган болсок, кийинки айларга дагы ошол эмебиз калат да. Себеби бул илимий деле тастыкталган. Эгер инсан бир адатын 20 күн кайталай турган болсо, ошол адат кийинки айларда да калат дейт да. Ошо сыңарыңдай эле. Демек сиз азыр орозо тутуп атасыз, сизди Аллах Таала сүйөт, сизди жакшы көрөт Аллах Таала. Демек сиз ушул айда мен Аллах Таала сүйгөн үчүн мен орозо тутуп атам. Ден соолугум туура келген үчүн тутуп атам. Демек мен намазымды дагы баштайын деп баштасаңыз, мына калган 25 күндө аракет кыла турган болсоңуз, анда мындан нары дагы бекем болуп кетесиз буюрса. Эң сонун. Сизде биз темабызга кайрылсак, ушул Куран окууда мисалы ар ким Куранды ар түрдүү ниетте окушат да. Негизи Куран окууда ниет маанилүү. Кандай ниет менен Куран окушубуз керек? Ооба, себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Иннамал аъмалу бинният" дейт да. Амалдар ниетке жараша дейт да. Биринчи кезекте сөзсүз түрдө ниет кылышыбыз керек. Куран окуудан мурун Аллахтын ыраазычылыгы үчүн деп, бирөөнү көрүүсү үчүн же бирөөнү угуусу үчүн эмес, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн деп окуу керек. Анан сизде фихи шифаул линнас дейт да, Аллах Таала айтат. Куранда инсандар үчүн шифа бар дейт да. Демек, адамдар биз билбейбиз да. Эгер мисалы үчүн мен кийимим кир болуп калса, мен аны жуймун, тазалаймын. Андан кийин бир нажасаттан тазалаймын да. Руханиятыбызды тазалоо үчүн, ички дүйнөбүздү тазалоо үчүн Куран окушубуз керек да. Себеби менин ички дүйнөмдө кандай бир жүрөгүмдө оору болуп атабы, кандай бир азыр көпчүлүгүбүз биз ушу стресс болуп атабыз, депрессия болуп атабыз, кыйналып атабыз дейбиз. Бирок ошонун бир себептерин кылып атабыз, ошол нерсеге көңүл бурушубуз керек да. Эгер мисалы үчүн менин ички дүйнөм кыйналып аткан болсо, анда Куранга өзүмдү байлашым керек, Куран окушум керек. Эгер мисалы үчүн менин бетим кир болуп кала турган болсо, же жоолугум бир кир болуп кала турган болсо, сөзсүз түрдө тазалап жуушум керек. Эмне үчүн? Себеби эл эмне дейт? Эгер мен бетим көпө болуп чыга турган болсо, эмне болгон дейт да. Күзгүнү каранып албайбы дейт да. Менин руханиятымды, ички дүйнөмдү бир гана Аллах Таала билет. Мен Аллах Таала менен болгон мамилем, ал мамилени оңдошум үчүн албетте Куранга көңүл буруп, Куран окуй турган болсом, көбүрөөк өзүмдү баягы айрыкча азыр мына көз бар, көз тиет дейт, башка болот дейт. Анан жаман нерселерден дагы алыстоо үчүн дагы дайыма Куран окуп өзүбүзгө дем салып туруш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы неберелерине дайыма түнү жатаарда Ихлас, Фалак, Нас сүрөлөрүн окуп дем салып, аларды жаман көздөрдөн, жаман сөздөрдөн сактаган да. Ошол себептен дагы биз Куранга биринчи эле ниет кылып атканда Аллахтын ыраазычылыгы үчүн деп, андан кийинки ниетте биздин оңдолуубуз үчүн, жакшы жакка оңдолуу үчүн. Себеби кандай болсо дагы Аллах Тааладан дуа кылышыбыз керек да. Аллах Таала айтат го: "Фазкуруни азкуркум" дейт да. Мен эстегиле, анан мен силерди эстеймин дейт да. Анан отуруп алып эле Аллах Таала эмнеге мени эстебей атат, эмнеге мен ушундай бир ийгиликсизмин, эмнеге мен ушундай бир бактысызмын деп эмес. Тескерисинче биз Аллах Тааланы эстеп көбүрөөк Куранга жакындай турган болсок, Куран анан бизге жакындайт да. Анан Курандан алыстап полкаларга коюп коюп эле түрлүү ар түрлүү светте Мадинаныкы, Турцияныкы деп алып келип коюп коюп эле анан аны окубай турган болсок, анда пайдасы жок болот да. Биз мындай колдонбогон болобуз, анын акысын бербеген болобуз. Ошол себептен дагы жакшы ниетте Аллахым мени оңдогун, мен ушул Куран аяттарын окуп, bundan жаралган соопторду бул дүйнөдөн өтүп кеткен жакындарыма, бир туугандарыма, кандай бир жакыны бар болсо ошолорго арнаймын сооптор, алардын кабырларын нурдуу кылсын деп дуа кылып окуй турган болсо, ниетин ошондо ниетте кыла турган болсо, албетте Аллах Таала ал нерсени кабыл этет да. Себеби биз мындай тар ойлонбошубуз керек да, кененирээк ойлонушубуз керек. Себеби Аллах Таала ушундай берешен. Берешен. Себеби мисалы үчүн айрыкча мына Рамазан айында башка бир менин мисалы үчүн ушундай бир мүмкүнчүлүктөрүм бар болсо, мисалы үчүн көп акчам боло турган болсо, анын баардыгын бир нерсеге сарптайм да, ирети менен колдоном мисалы үчүн да. Анан Аллах Таала ушул Рамазан айында көп соопту берет. Анан кайдыгер эле мындай бир жерге коюп коюп, анан ошол жерден курук калып калбашыбыз керек да. Жок, ошол нерсени колдонгонго аракет кылышыбыз керек. Себеби Аллах Таалам Карим берешен. Рызкыны дагы берүүчү деп айтабыз. Эң сонун. Устаза, биздин көрүүчүлөрдөн суроо келиптир. Ассаламу алейкум устаза, Роббик ферли деген сөздү аттахиятта айтыш керекпи? Ооба, Роббик ферли деп бир саждага кеткен, экинчиси дагы кеткен да. Бул маселеде, фикх маселелеринде
устаздар, башка илимдүүлөр жооп бергени дурусураак болот. Биздин көрүүчүлөрдүн суроолоруна жооп берели. Ассаламу алейкум устаза. Куптан намазын окуп, андан соң балдарды уктатып, жумуштарыбызды бүтүп, анан тасбих намазын окушу, тарабих намазын окусак болобу? Ушул жакшыраак деп ойлойм. Бизге аялдаргачы. Себеби биз күндүзү баягы ооз ачарга даярданабыз, шашабыз да. Анан ооз ачарды баягы оозун ачкандан кийин үй бүлө мүчөлөрү эркектерибиз тарабихка кеткенден кийин баягы үйдү жыйнап, даш окон жыйнагандан кийин куфтан намазын 4 рекетин окуп, 2 рекеттин сүннөтүн окугандан кийин жок дегенде бир 2 рекеттен тарабихти окуп туруп, бир аз эс алуу. Балдарга көңүл буруп, балдарды карап, мисалы үчүн ошол эле учурда бизде аялдарга дагы айрыкча ушул үйдө окулсун деген дагы мындай осуят. Бул баягы тарабихти окушум керек деп туруп эле эмизип аткан баласын да таштап койбош керек, ачка баланы таштап койбош керек. Эртең мектепке бара турган баланы аны уктатып, жайлартып, анан кийин намазыбызды улантсак дагы бул дурусураак болот да. Себеби биз баягы кыймыл аракетибиз менен балдарыбызга динди жаман көрсөтүп койбошубуз керек да. Кечке эле дуа кылып эле кечке бир бурчта отура бере турган болсок, анан балдарыбыз каралбай калса, анда эмне алар динди тескерисинче жаман көрсөтүп коебуз да. Апам дайым эле ошол бурчта отуруп дуа кылчу эле, мага көңүл деле бурбачу эле депчи. Ошондой таасир калтырбашыбыз үчүн дагы эмне биз кичине намазыбызды окуп, алыбыз жетишинче окуп, тасбихти айтып, тарабих тасбихин жаттап алып, отуруп туруп, үйдү жыйнаганча, ал башка нерсени кылганча айтып, кайра келип намазга өзүбүз тарабих деген эс алганча окушубуз керек да. Кыйнап эмес да. Кээ бирлери бар 20 рекетти окушум керек деп монт уктап кетип атып дагы окушат да. Жок. Тескерисинче даратты жаңылап, шашпай келип, убакыт бар. Жакшы көңүл бура турган болсок, 1,5 саатта окуп бүтө турган эле намаз да. Ошол себептен дагы аны дагы 1 саат дегенде 1 саатты кино менен деле өткөзүп коюп атпайлыкпы? Сериал менен деле өткөзүп, бирөөнүн өмүр баянын угатып деле өткөзүп коюп атпайлыкпы? Рамазан айында бул шанс, бул чоң бизге Аллах Таала тарабынан берилген белек, аны колдонуп калышыбыз керек. Себеби мисалы үчүн бизде жакындарыбыз, мисалы үчүн жолдошубуз жакшы бир баалуу белек бере турган болсо, аябай кубануу менен, сүйүүнү менен, кичинекей майда нерсе берсе дагы рахмат эле рахмат деп алабызга. Ушундай бүткүл аалам затты жаратуучу, 18 000 ааламды затты, ааламды жаратуучу Аллах Таала бизге ушундай белекти берип атат, 30 күн бою колдонуп калгыла деп берип атат. Демек аны туура пайдаланып калышка да аракет кылышыбыз керек да. Ошол биздин утушубуз болот. Анда бөлүп шашпай окусаңыз дагы, бир аз уктап, эс алып туруп алып, тахажжуд намазын окуп, бамдатка чейин, сухурга чейин баары эрте турабыз да. Тахажжуд намазын окуп алып, андан кийин эртең мененки тамакка даярдана турган болсок, анда дагы дурусураак, абзелирээк болот. Кейинки суроону карай турган болсок, ассаламу алейкум устаза, Рамазан айында Куран окуганды үйрөтө бересизби? Ооба, менде азыр Куран 3 жумада түшөт, Куранга келишсе болот, чүй тоголок молдо кесилишинде окутуп, бир айда окуп үйрөнүсө болот. Ушул Куран оку деп калдык. Мисалы, жаңы Куран баштаганда аябай бир тамгаларды кошуп окуш аябай бир өзүнчө оор, кыйын болот эмеспи? Ушул жаңыдан Куранга түшүп жаткан биздин кыздарга, деги эле момун мусулмандарга бир ушулга тиешелүү суроо болсун деген ой менен Куран окуу менен кандай соопторго эгедир болобуз? Мисалы, жаңы кыйналып окуп атканда аябай бир кыйын болот го, жаңы тамга кошуп окугандачы. Ооба. Биринчи эле максат билишибиз керек да. Мен мисалы үчүн азыр жумушка кире турган болсом, канча маяна берет, канча айлык берет деп кызыгабыз да. Жөн эле иш деп туруп эле кирип кетпеймин да. Анын шарттары мага туура келеби деп сөзсүз изилдейбиз да, жашообузда. Куранга келип атканда сөзсүз ошол нерсени адам ойлонуш керек. Мен Куран окуу менен кандай соопторго ээ болом? Аллах Таала мага эмнени даярдады? Айттык го, Куран окугандар ахлулло дейт да. Сүйүктүү пенделери. Жана Куран окугандар үчүн өзүнчө бир орун бар да. Мисалы үчүн Бишкекте деле ушундай бир жакшы райондор бар, жалаң бүт условиясы менен, таза абасы менен, бүт бардык муктаждыктарына жооп бере тургандай бир жакшы шарттар түзүлгөн бир райондор, мындай бар да, ал жерлерге барып жашашат да. Элестетиңиз, сиз Бейиште ошондой бир өзгөчөлөнгөн бир орунда болуп атасыз. Ал жерде эч ким болбойт, Куран окугандар гана болуп атат. Куран жаттагандар,
уккандар, амал кылгандар ошол жерде болуп атат да. Биз баягы нафсыбыз деле ойлонуп, жок, оор экен дей бере турган болсок, ошол нерсеге периштелер амин дейт да, оор деген нерсе бизге сиңет да. Жок, Аллах Таала мага жеңилдик берет. Мен ошол нерсени окууга мен ушундай жеңил бир мүмкүнчүлүк берет деп туруп жакшы ниет кыла турган болсок, ошол нерсе ишке ашат да. Себеби бул эмнеге мындай деп айтып атам? Себеби 80 жаштагы апа атеист болуп эле өскөн, өмүр бою атеист болуп эле мугалим, университеттеги мугалим эжеке келип 3 жумада Куранга түштү да. Аябай кыйналды. Чындыгында өтө кыйналды. Анан кээде жини келип кетип, эме монтип эме кылып салат болчу. Койчу болду, рахмат. Мен намазым эле окуп жүрө берейинчи депчи. Бирок кайра эле эртесин кайра келип калат да. Ошентип атып Куранга түшүп, эң сонун окуп калды. Азыр 2 пара жаттап, улантып кетип атат да. Демек, эмне үчүн биз жаштар окуй албашыбыз керек? Окуйбуз, аракет кылыш керек. Албетте баягы кыйынчылык менен окугандарга анын соогу көбүрөөк болот. Мисалы үчүн биз бир тамгасына 10 соо ала турган болсок, үйрөнүп окуп алгандар, алар болсо 2 эсе көбүрөөк соо болот да. Ошону көч унутпашыбыз керек, ошол нерсени. Анан сабырдуулук менен. Эч кимге эч нерсе оңой менен жетпейт. Ошондой бир байларды көрсөк деле ага асмандан байлыгы түшүп калган жок да. Ошончолук пешене тери менен кызмат кылып аракет кылды. Куран жаттагандар деле дароо эле жаттап калган жок да. Кээ бирлер ойлошот, Аллах Таалам берет да деп коюп диванда жатып алып эле мен кары болоюн, мен Куран алым болоюн, мен тафсирчи болоюн деп жатып алып эле эме кылат жок. Ага аракет кылыш керек, кыймылдаш керек. Анан аракет кыла турган болсо, анан Аллах Таалам берекесин берет да. Ошо Куранга канчалык жакындап аракет кыла турган болсо, Аллах Таала аны жакындатып жүрөгүнө ушундай бир жеңилдик берип коет да. Мисалы үчүн Куран жаттагандар деле башында кыйналып жатташат. Бирок 5 параны өткөндөн кийин кадимкидей бир күндө 15-10 бет жаттоо ага жеңил эле болуп калат да. Себеби жүрөгүндөгү жаман нерселер же болбосо тактар, пайдасыз нерселер чыгып кетет дагы, Куран нуру кирет да. Ошол себептен, ошонун себебинен, ошонун айы менен эмне ал жеңил жаттаганга да койтот да. Кыйналып жаттагандар, кыйналып окуй албай, эми араб тилинде тамгалар бизде кыргыз тилинде ортосунда, башында, аягында бирдей эле жазылат да. Араб тилинде андай эмес да. Ошондон бир аз кыйналышат, бирок бул мындай убактылуу эле нерсе. Бир жума чыдап койсо окуп кетет. Эң сонун. Устаза, кийинки суроо. Ассаламу алейкум, устаза, менин кызым 8 ай орозо кармап жатат. Менин кызым 8 ай орозо кармап жатам болобу дейт. Албетте бул жерде ден соолукка караш керек, сөзсүз түрдө. Азыр мисалы үчүн ооба болот дейт деп койсо, анан баардыгы орозо кармап ала турган болсо, бирөө мисалы үчүн каны аз болуп, бирөө тескерисинче бирөө ооруган болсо, күнөөкөр болуп калбаш керек. Бул маселеде өзүнүн ден соолугуна караш керек биринчиден. 8 ай боло турган болсо, демек баласы тамак жейт. Иншалла, баягы өзүңүздү жаман сезбей аткан болсоңуз, кыйналбай аткан болсоңуз, башыңыз айланбай, баардыгы ашказаныңыз эч жери ооруй аткан болсо, тутсаңыз албетте болот. Анан бирок сиз тутпай койсоңуз деле үзүр. Сиз кийин эмизбей калган мезгилде тутуп берсеңиз деле болот да. Анан бирок эми биз баягы Рамазан айында чогуу тутуп кете берели деп алып кетти, тутуп аткандагы учурларда, анан албетте биринчи эле кезекте ден соолукка караш керек. Анан баланын ден соолугуна. Анан мисалы үчүн орозо болдум деп шалдырап жатып кыз, энесичи, анан 8 айлык баласы тамаксыз калып калса, анда болбой калат. Ошол эки жакты тең алып кете алам десе, албетте тутканы жакшы. Кийинки суроо. Ассаламу алейкум, орозоңуз кабыл болсун. Тахажжуд намазын, пешим намазындагы 4 рекетин 3 жолу окуп койсо болобу? 2 рекеттен окулат. 2 рекеттен окуп, каалашынча окуй берет. 2 рекеттен үйдө канча чыдай алса, ошончо окуй берет. Устаза, биздин темага кайрылсак, бул Курандын арабчасын окуу менен гана чектелбестен, кыргыз тилине которулган Куранды дагы окуп, ой жүгүртсөк болобу? Бул нур үстүнө нур болот. Нурун аля нур. Себеби көпчүлүк азыр мисалы үчүн Куранды араб тилинде Куранга түшүп окуп атышат да, бирок түшүнбөй калган учурлар көп кездешет да. Куранды окууга түшүнүш үчүн кыргызчасын окушубуз керек. Анан дагы жакшырыгы тафсирге кайрылышыбыз керек. Тафсир бул Курандын чечмелөөсү, жана баяндамасы, ошол аятта Аллах Таала эмнени айтып кетти, эмнени жеткизгиси келип атат бизге. Мисалы үчүн биз Куранды туура дароо эле кээ бир аяттар бар, мындай карап туруп окуу менен эле түшүнбөйбүз да. Себеби анын тафсири, баяндамасы башка аятта келиши мүмкүн, жоксо хадистерде келиши мүмкүн, ушусуңар же аквали сахабей келиши мүмкүн, сахабалардын айткандары боюнча тафсирлегени боюнча келиши мүмкүн да. Ошол себептен дагы биринчи эле кезекте сиз Куранга түштүңүз, мисалы үчүн кыска эле Ихлас сүрөсүн алдыңыз, Ихлас сүрөсүндө эмне жөнүндө айтып атат Аллах Таала, кыргызчасын алып окуп алыңыз.
түшүнүп алыңыз да. Анан ошондо дагы сиңимдүүрөөк болот. Сен намазда туруп алып окуп атканда Аллах таалам бул аятта мындай деген деп, мындай түшүнүү менен окуганга да аракет кылабыз да. Анан бирок эгер андай кыргызча окуганга мүмкүнчүлүгүңүз жок боло турган болсо, тафсир окуганга да мүмкүнчүлүгүңүз жок боло турган болсо, албетте арабчаны окусаңыз ошол сообу деле эң бийик даражада болот да. Бирок ошого кошуп кыргызчасын да окуп кое турган болсоңуз, нур үстүнө нур болот. Эң сон. Саламатсызбы? Былтыры карыз болуп калган орозону бул орозодон кийин кармаса болобу жана кантип ниет кылынат дейт. Ошол карыз орозом деп туруп эле ниет кылып, кыргызча эле ниет кылып эле окуй бересиз. Эме тутуп бересиз орозоңузду. Канча эмне кылган болсоңуз, калган карызыңыз калган болсо. Албетте азыр эми могул күн кыскарат, кышкы убакытта ноябрь, декабрь, январь айларында тутканыбыз аябай жакшы. Күн кыска болот дагы, анан адам дагы баягы кышкы убакытта көп суусабайт, көп кыйналбайт, мына машакат жок болгондугуна байланыштуу ошол айларда тута турган болсо дагы жеңил болот. Биздин көрүүчүлөрдүн суроолору: орозону ооруга байланыштуу кармабай койсо күнөө болбойбу? Жок, себеби маридка ооруп жаткандарга тутпай коюусо алар күнөөкөр болбойт. Ал боюнча Кур'ан Каримде да Аллах Таала эскерип кетет. Эгер ден соолугуна байланыштуу, ал эгер мисалы үчүн бирок кээ бир аялдар бар да, устаза мен ооруп атам дейт. Мен ашказаным ооруп атат дейт. Бирок мен тутпай койсом, мен Аллах Таала мени күнөөкөр кылып коет деп, оспан мындай өзүнө зулумдук кылып тутат да. Жок, анда тескерисинче биз эртең ооруп өлүп кала турган болсок, анда өзүбүзгө өзүбүз күнөөкөр өзүбүз күнөө кылган болобуз да. Ошол себептен аддини юср, дин жеңил. Биз мындай жеңил, мындай Аллах Таала ошон үчүн дагы ооруп кала турган болсо тутпагыла, эмизгендер тутпагыла, бүт бардыгын мындай иреттеп кеткен да. Ошол себептен да эгер мисалы үчүн сиз ооруп аткан болсоңуз, тутуп огош бетер ооруңуз күчөп кете турган болсо, анда күнөөкөр болобуз да. Ошол себептен дагы ооруп атасызбы, ден соолугуңузду жайына келтириңиз, жакшы болуп калыңыз, анан кийин тутуп берсеңиз дагы ошол жакшыраак да. Көпчүлүгү көгөрүп, өжөрлөнүп, окушум керек, мен тутушум керек деп өжөрлөнөт, бирок адам биз робот эмеспиз да. Биз өзүбүздүн табиятыбызга дагы, өзүбүздүн ден соолугубузга дагы карашыбыз керек да. Айрыкча аялдар. Кийинки суроо: Ассаламу алейкум, мен 9 жаштамын. Мен орозо намаз окусам болобу? Мен орозо кармап намаз окусам болобу деген го. Эми албетте бул 9 жаштагы балага мен жооп бергенге акым жок. Ата-энеси жооп бериш керек. Бирок менин кызым 8 жаштан бери тутат, балдарым дагы Кудайга шүгүр, жакшы. Азыр дагы орозо тутуп атышат, намазын да окуп атышат. Бул билбейм, башында бизге мындай ыңгайсыз болду. Баягы кандай болуп калат, каны түшүп кетет, бала жаш бала да кандай болуп кетет дедик, бирок Аллах Таала өзү жардам берет экен. Устаза, ушул соңку суроо болсун. Биздин убакыт уже келип калды десек болот. Ушул ыйык Рамазанда руханиятыбыздын күчкө толгон азыктанган айы деп калабыз да. Негизи эле ушул Кур'ан окуу менен дагы жан дүйнөбүзгө кандай азыктарды топтоого болот? Кур'ан окуу менен, Кур'ан окуган адам, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кулк мүнөзү боюнча Айша энебиз айтканда, "Кана хулукул Кур'ан" дейт да. Кулк мүнөзү Кур'ан эле дейт да. Демек, азыр биз ошол нерсеге басым жасашыбыз керек. Куранды окуу менен жүрүм, турум, адеп, ахлагым бүт бардыгын оңдогонго аракет кылышыбыз керек. Эгер ошол нерсени оңдоп ала турган болсок, калган нерсеси жайына келет да. Анан мен Куранды ушундай мага өзгөртсүн дей турган болсок, Куран мени ушундай өзгөртсүн дей турган болсок, тафаккур, ойлонуу. Сөзсүз түрдө ойлонуш керек. Ар бир аятка ой жүгүртүп, Аллах Таала эмне үчүн бул аятта мындай түшүрдү? Бул аят мага тиешелүү. Бүт ар бир аятты өзүбүз анализдешибиз керек да. Мисалы үчүн, жон гана бир Инстаграмда же соцсеттерден бирөөнү үй бүлөсү боло турган болсо, аны сынап жобуз, аны бир мындай могу жери мындай экен, мындай болбоптур, мындай кылсам мындай болмок деп эмес. Куранда алып ушул жерде ушул аятта, мисалы үчүн, бул аятта мындай деп келиптир. Башка сүрө, мисалы үчүн, Намл сүрөсүндө мындай деп келиптир. Экөөнүн байланышы кандай байланышы? Ошол нерсе менен өзүбүздү алектендире турган болсок, акылыбыз дагы ошондой жогору деңгээлде дагы өсөт дагы, анан ибадат кылууга дагы бир жакшы мүмкүнчүлүк түзөт да. Себеби Аллах Таала Куранды жөн эле окуп койгула, жаттап койгула деп түшүргөн эмес да. Куранды окуп, амал кылып, түшүнүп, ошол нерсеге мындай адам качан түшүнгөндө анан кийин амал кылат да. Жөн эле шаттырат окуй бере турган болсо, ал мындай амал кылуусу кыйын болуп калат. Ошол амал
кылышы үчүн түшүнүш керек да. Руханиятын тазалайт. Анан биз өзүбүз Куранга жакындай албай атып эле анан кийин проблема бардыгы келип атат деп эмес. Биз кадам таштай турган болсок, Куранга жакындай турган болсок, баардык нерсе жай-жайына түшөт да. Себеби Куран окуган инсандардын баардыгы мындай Аллах Таалам даражасын көтөрөт бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы. Бирок ошол эле мезгилде амал кылыш керек. Ошол менен тең кетиш керек да. Устазам, эң сонун бүгүнкү суроолорго дээрлик аябай бир сонун өзүнчө бир жакшы жоопторду алдык десек болот. Сизге терең ыраазычылык билдирем. Алтындай убактыңызды бөлүп, биздин чакыруу четке какпастан келип бердиңиз. Аллах ыраазы болсун дейбиз. Кармаган оразоңуз кабыл болсун. Аллахым ыраазы болсун. Чакырууңуздарга дагы Аллах Таалам биздин ибадаттарыбызды ката кемчиликсиз кабыл этсин. Сиздердин дагы ишиңиздерге ийгилик каалаймын. Сиздерди Аллах Таалам жаман сөздөрдөн, жаман көздөрдөн алыс кылсын. Дайыма алдыга умтулган жакшы биздин баягы ислам динибизди жайылуусуна жардам берип жүргөн каналдардан болуп жүрө бериңиздер. Ишиңиздерге ийгилик, ден соолук каалаймын. Эгер кандайдыр бир ката кемчилик же көңүлдөрүнө тийип бир туура эмес сүйлөп койгон болсок, Аллах Таалам өзү кечирген болсун. Аллахым ыраазы болсун. Сизден да ыраазы болсун. Биздин көрүүчүлөргө, жакындарыңызга эгер сөзүңүз болсо, айтып өтсөңүз болот. Сизге эркен сөз беребиз. Биринчи эле кезекте ушул Рамазан айында кылып жаткан ибадаттарыбызды Аллах Таалам кабыл этсин. Аллах Таалам бизди эки дүйнө шерменде кылбасын. Кыргызстаныбыз өнүккөн, өскөн мамлекеттерден болсун. Кыргызстаныбызды, бизди жаман элибизди, журтубузду жаман сөздөн, куру доомат, бале кырсыктардан Аллах Таалам алыс кылган болсун. Албетте бизге аялдарга бекем ыйман жана ошондой эле жакшы балдарды тарбиялай турган пенделерден кылсын деп дуа кылабыз. Аллах Таалам биздин билип билбей кылган күнөөбүздү кечирсин. Кадырман көрөрман, мына бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Бүгүнкү бир аябай гана бир пайдалуу, берекелүү болду деген ниетте турабыз. Бизде конокто устаза, теолог Махабат Таирова болду. Кийинки эфирден жолукканча, ассаламу алейкум.